Ассаламу алейкум, мен YouTube каналымның көрүүчүлөрү. Силерге Москвадагы чоң машина, фура айдоочулардын дагы бир маселесин көрсөтүп кетейин. Көйгөйүн. Азыр МКАДта кетип атам. М1 деген жолдон МКАДка түштүм, Минский шосседен. Азыр барып туруп М5тен кайра чыгып кетишим керек. Новорязанский шоссегечи. Ошо экөөнүн ортосунда кара мына 20 километрдей жер пробка болуп тур. Азыр дагы өтө катып калган жеринен өтүп кеттим ужечи. Бул жагы бир аз жайлашып, мындай пробка азайды жолтугуна. Мен айткым келди, карагыла, грузовой айдаган 1 минутса. Сол жактан 3 полоса калтырып айдаш керек да МКАДтачы. Азыр мына 3 полосаны калтырып, бул жакта турабыз грузовойлор. Мындан бияка чыга албайбыз. Если чыксаң эле камерага попал болсоң болду. Штраф келет да. Ошол себептен бул жактан жыла албайбыз. Навигатор көрсөткөн саатка караганда дагы бир кыйла убакыт кошулуп кетти. 40 минут, 1 саатка жакын убакыт кошулуп калыптыр, азыр карадым. Навигатордун аркы жакты эсептей берет экен да. Мына жакты эсептебейт экен. Ушундай минустары бар Москванын. Ошон үчүн сыртта жүргөн жакшы да өзү. Чоң машинадачы, фурада. Шаарга кирип калсаң эле ушул да маселе. Кире албайсың жана жакка, шарт чыгып айдап кете албайсың, көзүң күйүп тура берет. Оң жактын жолтугунун пайда болушунун себеби жолдон чыккандар, киргендер тосуп алат да бүт жолдучу. Наркы чеки менен эле өтө бербей, бул жакка экинчи, үчүнчү полосадан барып кошулат да, сол жактанчы барып. Ошол себептен биздин жолду да тосуп монтенен турабыз биз. Дагы жакшы менде автомат коробка. Тормоз газ эле терип кетип атам. Мына байкуш КамАЗдар кантип экен деп ойлонуп атам. Бир убакта өзүм да ушундай КамАЗ айдайт элем. Кайра скорость алмаштырып.